балдардын, биздин келечек муундардын маселелери боюнча бир токтоло кетсем, мисалы социалдык мекемелердеги тамак аштын акчалай түрүн бекитүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 29-июнунда 405 токтомдун негизинде 110 сомдон 220 сомго көтөрүлгөн. Бирок бул токтом бир гана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине гана тиешелүү экен. Жана сиз өзүңүздүн баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз, именно ушул жанагы түштүк регионундагы жалгыз дүлөй балдар интернаты боюнча. Бул жерде сизге ыраазычылык, жеринде көңүл бурганыңызга. Мен бир топ жолу буга чейин дагы айтып келдим, кат жүзүндө дагы бердим. Урматтуу Алмаз Акунжанович, сиз дагы көңүлгө алып койсоңуз, бул жерде өтө бир чоң маселе турат. Себеби болгону, мисалы, бир балага 28 сом гана бөлүнгөн. Ал жерде былтыркы жылы 10 миллион сом ремонтуна бөлөбүз деп азыр күнгө чейин бөлүнө элек. Сиз туура белгилеп атасыз, Бакыт Токталович. Бул жерде, мисалы, былтыркы жылы өздөрүнүн ичара интригасынын негизинде ал жердин жетекчисине дагы алкыш айткандын ордуна жумуштан алышкан. Аны сиз билесиз өзүңүз. Себеби ал жерде болгону 28 сом белгиленген болсо, бөлүнгөн болсо, ал жерде бир 30га жакын мугалим күнү түнү жатак мектеп ал жер. Карайт балдарды. Кулагы укпайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Аларга шарт түзбөй, наоборот, ошол жерде биз түйшүк жаратып атабыз, алкыш айтыштын ордуна. Ошого, мисалы, прокуратура органдары сиздер дагы бир көңүл буруп, ошо именно Кара Суу районундагы дүлөй мектеп боюнча бир эске алып бир карап берсеңиздер. Билим берүү министрлиги эмнени карап отурат? Анын керектүү жетекчиликтерге айтыш керек да. Эми биздин, мисалы, финансы министрлиги, жогорку жетекчиликте толук маалымат жетпесе, ар бир министрлик өзүнүн бакчасы болобу, мектеби болобу көңүл буруш керек да.